Bir туғандар, бүгін 12 Робиул Ауал. 1443 хижри жылы, жана 12 Робиул Ауал. 12 Робиул Ауалда ислам үмметіндегі bir тайпа адамдар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың туылған күні деген жүйө менен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың туылған күнүнө тосушат жана майрамдашат. Бұл нәрсени биз ахлу сүнна вал жамаат бидаат деп айтабыз. Бидаат амалы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың доорунда кылынбаган, динге жаңылык болуп кирип келген амал деп айтабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына кирерден мурда мунасабат болуп калды. Ушул нерсеге токтолбосок болбойт. Кыскача ушул маулид жөнүндө кыскача билген нерсебизди айтып өтүүнү жакшы көрүп турабыз. Эмне үчүн биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосууну бидаат деп айтабыз? Эң биринчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосуу бул жакшы амал экендиги жөнүндө Кур'анда бир дагы аят келген эмес. Кур'анда 6000ден ашык аят бар. Ошол аяттын бирөөсү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү жөнүндө, же болбосо орус тилинде косвенный деп коет, же болбосо жок дегенде кыйытып болсо дагы айткан бир дагы аят жок. Бул биринчи. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир дагы хадис келген эмес. Бул солих амал экендиги жөнүндө, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тоскондугу жөнүндө бир дагы сахих хадис келген эмес. Сахих эле эмес бир туугандар. Жада калса даиф дагы хадис келген эмес. Караңыздар, сахих хадис бул худжат болуп эсептелет. Фиқх маселесине, акыйда маселесине. Ал эми даиф хадис худжат болбойт фиқх жана акыйда маселесинде жана башка маселелерде. Кээ бир алымдар гана даиф хадисти уруксат берген, эгерде таргиб тархиб ошол коркутуу же болбосо кызыктыруу үчүн иштетилсе, ошондо дагы кээ бир шарттар бар. Ошол шарттар орундалса, ошондо даиф хадисти иштетүүгө уруксат берген. Эми караңыздар, бул амалды аткарууда даиф дагы хадис келген эмес. Таң калыштуусу ушул. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү убагында 23 жыл дават кылган. Биз азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мекке доорун бүтүп, эми Медине дооруна баштап жатабыз. Мекке доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл дават кылды. 13 жыл ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн туулган күнүн тоскон жок. Андан кийин Медине доорунда 10 жыл эмне дават кылат жана 10 жылдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күндүгүн тоскондугун эч бир хадис эмне бизге жеткизилген эмес. Андан кийин караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тосподу. Андан кийин Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орун басары болуп, халифа болуп шайланды. Жана 2 жылдан ашуун ислам үммөтүнө, ислам мамлекетине башкарды. Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосподу. Андан кийин Умар радыйаллаху анху 10 жылдан ашуун башкарды. 10 жыл 6 ай, эгер адашпасак 10 жыл 6 ай болуш керек, ошончо убакыт башкарды. Ошол убакыттын ичинде Умар радыйаллаху анху дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тоскон жок. Жана эмне адамдарды тосууга кызыктырган дагы жок. Андан кийин Усман ибн Аффан радыйаллаху анхунун доору келди. Умар радыйаллаху анху шейит болуп өлгөндөн кийин бийлик, халифалык Усман ибн Аффан радыйаллаху анхунун колуна өтөт. Усман ибн Аффан бир туугандар 13 жылдан ашуун башкарган халифалыкты. Ошол доорду дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнө тосушкан жок. Андан кийин Али ибн Аби Талиб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы башкарды 4 жылдан ашуун. Ал убакта дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнө эч ким тоскон жок. Таң калыштуусу, караңыздар, андан кийинки падышалык доору башталды. Падышалык дооруну баштап берген Муавия ибн Аби Суфиян болду. Муавия ибн Аби Суфиян андан кийинки падышалардагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тоскон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү маулид деп туруп белгилеп, адамдарга эмне чогултуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнө куттум биз айт тоскондой, курбан айт же болбосо ороз айт тоскондой майрамдаган жок. Андан кийин Хасан вал Хусейн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиштин эмнеси деп атаган? Райхандары деп атаган. Бейиштин райхандары болгон Хасан вал Хусейн радыйаллаху анхума дагы эмне кылды? Тосподу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнө. Таң калыштуу. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар өлгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында 100 миңден ашуун сахаба бар эле. Бунун далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вадада, коштошуу ажылыгында Арафатта дават кылганда, Арафатта туруп ошол жерде эмне хутба кылганда 124 миң сахаба болгон деген риваяттар бар. Тактап айтканда 100 миңден ашуун сахабалар болгон.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирип, андан кийин ошол имандын үстүндө өлгөндөр сахаба деп айтылат. Ал сахаба белгилүү болсун, белгисиз болсун, айырмасы жок. Сахаба деп аталып кала берет. Эми ошол сахабалардан бирөөсүнөн эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тоскондугу жөнүндө эч бир эмне келбеди, асар келбеди. Эч бир хадис келбеди. Андан кийин табииндер келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрбөгөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөндөрдөн талим алган табииндер келди. Табииндерден дагы эч ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тоскон жок. Андан кийин аимматул арба, фиқ маселесиндеги 4 имам, ал Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмад ибн Ханбал рахимахумуллаху таала ажмаин. Ушул 4 тең эмне кылды? Ушунчалык тоодой бахыр деңизде илими болуусуна карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тоскон жок. Таң калыштуу. Андан кийин караңыздар, эми ушундай суроо пайда болот. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосуу бир жакшылык амал болгондо, алар бизден озуп кетмек. Себеби кандай бир амал болбосун, эгер ошол амал бизди Аллахка жакындата турган болсо, ошол амалды эң биринчи кимдер аткарган? Ас-сабиқун ал-аввалун, биринчилер аткарган. Алар кимдер? Сахабалар, табииндер, табииндер. Эң хайыр кавм, эң кавмдун үммөт, ислам үммөтүнүн эң жакшысы ушул 3 кавм бир туугандар. Ушул 3 кавм пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнесин туулган күнүн тосподу. Эми караңыздар, бүгүнкү күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тоскондор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне биринчи күнү төрөлгөндүгүн белгилеп орозо кармаган. Ошондуктан биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн белгилеп ушундай жакшы мараке майрамдарды өткөзөбүз дейт. Жок, бир туугандар, караңыздар, имам Малик рахимахуллах ушундай жакшынакай сөз айткан. Малам якун фи замани расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ва асхабихи динан фалан якуна ал-явма динан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалардын убагында дин болбогон нерсе бүгүнкү күндө дин болбойт деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында дини деп бир амал кылынбаган нерсе бүгүнкү күндө дини деп амал кылынбайт, бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнү тарк кылаарда, бул дүйнөдөн акыретке сапар алаарда Аллах субханаху ва таала тарабынан аят түшүрүлдү. Ал-явма акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама динан. Майда сүрөсү. Бул аяттын мааниси ал-явма акмалту лакум динакум. Биз бүгүн сиздердин диниңиздерди толук кылып бердик. Ва атмамту алейкум ни'мати, жана өзүмдүн неmatымды түгөл кылып бердим дейт Аллах субханаху ва таала. Ва радиту лакум ал-ислама динан, жана диниңер ислам болуусунан разы болдум дейт. Эми Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга динди толук кылып берди. Биз буга ынанабыз, якын менен ишенебиз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Динди толугу менен алып келди деп. Туурабы? Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбай биз кылып атабыз деген сөз ушул аятка каршы келип калбайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунун убагында болбоду, биздин убакта болуп калды деген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди толук кылбай кетти, биз толук кылды деген нерсе эмеспи? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө кайта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ман ахдата фи амрина хада ма лайса минху фа хуа раддун". Биздин динибизде болбогон нерсени жаңыл кылып алып келе турган болсо, ал кайтарылат деди. Кандай амал болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дининен болбогон болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен сүннөттөн болбой турган болсо, ал амал эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарылат деди. Эми караңыздар, 3 пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мактаган кавымга токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деди: "Хайрун наси qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum". Эң жакшы кавым менин кавымым деди. Эң жакшы адамдардын эң жакшысы менин кавымым деди. Андан кийинкилер, андан кийинкилер. Бул дегени сахабалар, сахабалардан кийин табииндер, андан кийин табииндер. Ушул 3 кавым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тили менен макталган кавым болуп эсептелет. Булардын абзелдигинде, булардын жакшылыгында эч кандай ислам үммөтүндө талаш жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буларды авдалиятта өзү баса белгилеп өтүп кетти. Эми бир амал болушу мүмкүнбү? Ушул эң сонун кавым билбей калып, андан кийинкилер билип ошол менен Аллахка жакындаган. Бул баид нерсе, бул алыс нерсе, акылга сыйбай турган нерсе. Эми ушуга карай биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосуп жаткан адамдарга ушул суроону узатабыз. 4 суроо. Эң биринчи суроо.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың туылған күнін тосу тоатбы же маасиябы дейбиз. Тоатбы же маасиябы? Тоат деген мойынсуну деген, Аллахқа ибадат кылуу, мойынсуну деген. Маасия деген күнөө деген. Албетте маасия деп айтпайт алар. Маасия десе ал ишти кылбайт эле, күнөөнү кылбайт эле. Маасия деп билишпейт ал нерсени. Тоат деп айтат. Галабату зон, алар тоат деп айтышат. Жок, бул тоат дейт. Анда биз экинчи суроону узатабыз. Караңыз. Ушул тоатты, ушул моюнсунууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билгенби же билген эмеспи деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билгенби же билген эмеспи деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билбеди десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жахилдикте иттихам кылган болот. Чүнктү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды надандыкта, валиядан биллах, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды билбестикте эмне тухмат кылган болот. Жок, ал сөздү айтышпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне галабату зон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билген деп айтуусу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билген деп айтат. Үчүнчү суроonda эми мусулман адам сооп ала турган амалды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтпөй өтүп кетиши мүмкүнбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таалам тарабынан бир эмне амал жеткирилсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени үммөткө жеткизбей өтүп кетиши мүмкүнбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү билип, өзүндө сактап, аны үммөткө эмне жеткизбей өтүп кетиши мүмкүнбү? Аллах субханаху ва таалам ушундай деп буйруган аяттан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай кылып өтпөйт эч качан. Я айюхар расул, эй элчи, баллиг ма унзила илейке мин роббик, Роббиңден түшүрүлгөн нерсени адамдарга жеткизгин дейт. Ва ин лам тафал фама баллагда рисалатах. Эгер андай кылбасаң, сен өзүңдүн мойнуңа жүктөлгөн рисаланы жеткизбепсиң дейт. Эми ушул аяттан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билип туруп жеткизбей койду дештик, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанагындан дагы чоң тухмат кылууга барабар. Түшүнүктүүбү? Андан кийин 4-чү суроо кылат. Ал суроо кандай дей турган болсо, хал габат хадил адиллату ани сахабати ва табиин ва табиихим тилат ал qurun as-salasati. Ушул сиздер билген далилдер, сиздер алып келген далилдерди сахабалар, табииндер, табииндер, ушул 3 макталган коом билбей өтүп кетүүсү мүмкүнбү? Силер билдиңер, жана алар билбей өтүп кетүүсү мүмкүнбү? Жок, албетте. Алар билип бизге динди эмне кылып берди, мурас кылып өткүзүп берди. Туурабы? Эми ушундай амал болушу мүмкүнбү? Алар билбей туруп бизге мурас кылып калтырбады, биз аларды өзүбүз эмне илимибиздин негизинде же болбосо ушундай таквалыгыбыздын негизинде ошол нерсеге жетип алдык деп. Андай болуусу мүмкүн эмес. Демек бир туугандар, бул нерсенин бидаттыгы ачык айкын, жакшылап изилдеп, адилеттүүлүк менен, ынсаптуулук менен далилдерге жакшылап көз чаптыра турган болсо, бул амалдын бидат амал экендигине толугу менен ынанат. Бул нерседен башка жака бара албайт. Ошондуктан бир туугандар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосуп жүргөн бир туугандарга кайрылат элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосууда көрө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сүннөтүн жандандырсаңыз, ошол сиз үчүн бул дүйнө жана акырет жакшыраак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн тосуп, бидат амал кылып, сиз же күнөөгө батууңуз мүмкүн, же болбосо эң жок дегенде сооп ала албай калышыңыз мүмкүн. Эң акыллуу шей деген эң жок дегенде сиз ал нерсенин бидат экенин билбей туруп барып кошулуп, жок дегенде эмне кылышыңыз мүмкүн? Чоң сооптон кур калышыңыз мүмкүн. Түшүнүктүбү? Ошондуктан бир туугандар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү бидат жана адамдарга ушул нерсени жеткирүүгө эмне бекем бел байлап, адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.